Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде кырсыктардын тобокелдигин азайтуучу машыгуу өттү. Бүгүн 1-октябрда 5-октябрь Кыргызстандын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында кырсыктардын тобокелдигин азайтууга багытталган машыгуу өттү. Иш-чарага жарандык коргонуу кызматтары, жогорку орто окуу жайлардын студенттери, окуучулар жана Баткен облусунун башчысынын 1-орун басары Маруфхан Тулаев катышты. Анда катышуучулар арасында өзгөчө кырдаалдарда катталган учурда куткаруучу биринчи жардам көрсөтүү аракеттери көрсөтүлдү. Машыгуу өзгөчө кырдаалдарда калктын жүрүм-туруму, коопсуздугу жана маданияты, табигый техногендик кырсыктардын коркунучун азайтуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу максатында уюштурулган. Разаков шаардык автобекети ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Баасы 76 миллион сомдон ашык суммадагы Разаков шаардык автобекети ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан өлкө аймагындагы мыйзамсыз менчиктештирилген өнөр жай жана социалдык объекттерди мамлекетке кайтаруу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Алсак, тиешелүү иштердин натыйжасында Лейлик автобекет ЖЧКсынын акционерлер 2024-жылдын 17 сентябрында Лейлик районунун Разаков шаарынын мэриясы муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына Дадасян көчөсүндөгү 47Б дарегинде жайгашкан базар баасы 76 миллион 500 миң сомду түзгөн 0,51 гектар жер тилкеси менен шаардык автобекетти ыктыярдуу түрдө өткөрүп беришти. Учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик объектилерди кайтаруу иштери улантылууда. Баткенде бир жумада 1091 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Анын маалыматына таянсак, ушул жылдын 23 сентябрынан 29 сентябрына чейин 1091 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 41, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 19, белгиленген ылдамдыктан ашуун 161, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 2, башка жол эрежесин бузуу фактылары 870, ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 93 автоунаа убактылуу токтотушу айыпкерөө жайына токтотулган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.